Уже тартып баштадыңар бе? Айтып қойсын, прическам оңды болайын. Просто мен қорқом келіншегіммен. Ачык эле айтайын, қорқом. Жана эмне мындай эле. Жерге келип, өзүм да кичине жакшы көрөм. Эл менен сүйлөшүп, портрет тартканда. Кыргызстан 7 областын кыдырбай эле ушул жерде бир кыдырсаң бүт баарын көрөсүң. 7 өгүүсү бар, хан тенгириси бар. Кинодо мукачы, бандит, мындай жаман кишилерди ойнойм. Жашоодон мен өзүм мындай жакшы эле адаммын. Жакшы элемин да? Балакетиң алайын. Анан деп ушинтип кийин ошентип сүйлөп калдым да, жашоодо да. Кээ бирлер бар го, бай деле эмес. Бирок мондай коос нерсени жакшы көрүшөт. Искусствону жакшы көрөт. Ой бар, чоңойгондо кино тартайын деп. Бул сүрөттү көргөндө канча жигит ашык болот. Негизи мен бойдок кыздарды тартканда жакын арада чыгып кетип атышат. Даярсыңарбы? Көргөнгө. Урушуп, чатак чыгар, истерика кылмай жок, Тетинде кылсаган жоксузбу? Кичинекейибизден биз дал ушул инсандын кинолорун көрүп чоңойдук. Көпчүлүк балким билбейт. Дамир Абдраев сүрөтчү дагы, Анан мистер Пропер. Бүгүн көргөнүм абдан кубанычтамын. Сизде кандай жүрөсүз, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Уже тартып баштадыңар бе? Айтып койсун, прическам оңду болайын. Кудайга шүгүр, жакшы эле. Баягыдай эле киного тартылып, сүрөт тартып, анча-мынча элдин көңүлүн ачып бияка келип, мындай балдарды тартып, көңүлдөрүн ачайын деп ушул жерге келип, өзүм да кичине жакшы көрөм. Эл менен сүйлөшүп, портрет тартканда. Сиз бул жерде көп жылдан берисиз да? Негиздөөчүлөрсүз да? Бул Карабалтадан. Негизи биз мурда Москвада, Арбатта иштечүбүз достор менен. Анан кийин келип, бияка келип, могу Цумдагы переход бар го. Ошол жерде иштечүбүз. Анан кийин ушуну салдырып алдык. Анда Феликс Кулов мэр болчу. Кудайга шүгүр, өзүбүздүн үйүбүз бар, жайытыбыз бар. Сонун, бул жердин атмосферасы дагы өзүнчө бир сонун го. Киргенде адам эс алып түшөт, Мен даже сизден байкадым, келгенде кабаңар мындай болчу. Биякта 5 минут картинага карагандан кийин жүзүңөр ачылып, жадырап калдыңар. Ооба. Ар бир сүрөттүн ичине кирип жашап чыгат экенсиң да, сонун экен. Ушул жерде сүрөттөрдө Кыргызстан 7 областын кыдырбай эле ушул жерде бир кыдырсаң бүт баарын көрөсүң. 7 өгүүсү бар, хан тенгириси бар, биздин сары челек да бар, бүт ушул жерде. Ошон үчүн бу жерде баягы иностранецтер келе турган жакшы жер да. Келип мындай достопримечательность деп коет го орустар. Келип бу жерден ушу Кыргызстан кандай татынакай сулуу жакшы жер экенин көрүшөт. Анан сизди кинодон көп көрбөй кеттик деп капа болушуп атат көрөрмандарчы. Кинодон көрбөсө дагы ушул жерге келип сизди көрүп кетсе болот экен. Дели күндө эле бул жердесиз, Эми киного көп тартылбаганым мындай да. Мен өзүм мындай тандап тартылам, анын үстүндө мага лайыктуу роль болсо тартылам. Мен баарыңар билесиңер, көбүнчө терс кармандарды ойнойм. Кинодо мукачы, бандит, мындай жаман кишилерди ойнойм. Жашоодо мен өзүм мындай жакшы эле адаммын. Жакшы элемин да? Жашоодо сизди чын эле кармандарыңыздын тескериси деп айтышат, аябай жөнөкөй киши деп. Анан көпчүлүк айтып калат, жана дүйнөнүн артынан кубаган, көзү тоок адам депчи. Мындай байлык топтосом бир нерсе кылсам деген эмес, өзү үчүн жашаган, жашоодон рахат алганы билген инсан деп көп угам мен сизди. Художниктердики, мындай творческий адамдардыкы жашообуз башкача. Биз бир чоң нерсени эңсейбиз, өзүбүздүн артыбыздан бирдеме калтыргызыбыз келет. Негизи Кудай бизге ошондой талант берип атат да. Талантты акташ керек. Ошон үчүн байлык деген кандай? Талантың канчалык өркүндөсө ошончолук байлык келе берет. Эч жака кетпейт. Негизи кыргыз күнү аябай жакшы өнүгүп атат, өсүп атат. Ошол сиз көрүүчү катары кандай баа бересиз азыркы кино? Бизде кино аябай көбөйдү да. Көбөйгөндөн дагы сапаты дагы өсүп атабы же сан эле көбөйүп жатабы? Кандай ойлойсуз? Эми сапаты деле өсүп атат. Ал жагы да бар. Жана коммерческий эмес, фестивальный кинолор, фестивалдардан далай кинолор
жакшы орундарды алып келип атышат. Бирок мындай общий алып келгенде, жалпы алып алганда дагы өсүш керек. Өсүш керек. Кыргызстанда баягы көрүүчүлөр үчүн кылбай кинону, ошо көрүүчүлөрдү маданияттуу, ошо көрүүчүлөрдүн баягы вкус деп коет го орустар. Ошонусун көтөрүш керек да. Анан кийин көтөрсөк кийин илгери момундай третий сортный киного эле жырга берчү эле көрсө кино деген момундай турбайбы деп. Баягы кыргызча чудо деген кинолор чыкпады беле. Кыргызстан канча белый пароход, алый мотоцикл ошон кинолор Кудай бурса дагы эле болот. Сиз үчүн Кыргызстанда топ 5 актер. Кыргыз фильмде Актер, актрисаларын айтсаңыз болот. Бешөөнү айта албайм, 5 жолу айтам, жанагы Асхат 5 жолу айттымбы? Жа эми баягы кайра киного чыгып аткандан айтып атам. Жок, бар. Кээ бир актерлор ушундай мага жаш балдар бар, жагат. Бирок өзүнүн ошо роли дагы эле таппай жүрөт да. Мындай алганда кыргыз негизи таланттуу калк. Дагы дүйнөнү багынтабыз, дагы жакшы деңгээлдерге жетебиз. Эмнеге сиз өзүңүз ушул тармакка көбүрөөк басым жасап атасыз? Балким сиз да кино тартып чыгасыз. Сизде тажрыйба бар, талант бар. Эми баягы Голливудта деле актерлор кино тартып кетип атышпайбы кийин. Кудай буйруса, мен ой бар, чоңойгондо кино тартайын деп. Негизи барбы планыңыз ушуну тартсам деген? Бар. Акырын сценарийлерди эметип атам. Мындай планда. Сонун. Демөөрчүлөр болсо, анан тартасыз буюрса, сизден да көрөбүз. Буюрса тартабыз ошондо. Ар бир актердун өзүнүн бир эңсеген, самаган роль образы болот, Сиз кандай образды азыр жарата элек, бирок ошо жараткыңыз келген кандай образыңыз бар? Мен эми терс кармандарды ойноп, анан кийин комедияларда ойноп, негизи көбүнчө комедиялар тартылды. Терс карманды ойносом да ошо комедийни ойнодум да. Мен баягы элге көрсөткүм келет, мындай серьезный драма ойноп, мындай баягы шекспировский жана драмалар бар го, ошо сыяктуу киного тартылгым келет да. Сонун. Мени тартасызбы? Силер негизи өзүңөр чыралуу экенсиңер, анан кантип тартпай коеюн. Рахмат. Мындай маяк кылып сүйлөшө беребиз, мен силерди тартып берейин. Мен сиздин бир маегиңизден 35 жашымда үйлөндүм дегениңизди уктум да. Анан сиз ошол өзүңүз үчүн эл көрүп, жер көрүп, жана арман жок сенден жаштыгай дейт го. Жаштыгыңызды жашап, өзүңүз үчүн жашагыңыз келди, же жүрөгүңүзгө төккөлгөн инсан болбоду ошол куракка чейин? Негизи энем айтат, Дамир кичинекейгесинен айтчы, мен чоңоем, сага үй алып берем, анан кийин өзүмө үй алам, свадьбага акча чогултам, анан үйлөнөм дечи мен. Мен аны унутуп деле койдум да, кийин айтат, мынакей чын эле ошондой болду. Мен ошо жаш кезимде чет өлкөлөп жүрдүм, анан кичинеден акча топтодум, энеме үй алып бердим, ушинтип өзүм үй алдым, свадьба эметтим. Азыркы жаштарга да айтат элем, эми сүйүү деген жакшы нерсе, мындай иштеп, аракет кылып, жакшы бир кесеп таап, ошо жагынан кичине финансовый жагыңар жакшыраак болгондон кийин үйлөнгүлө. Негизи турмуш деген татаал оңой нерсе эмес. Атак сүйүшүп эле, ушинтип эле кол кармашып жүрүңүздөр. Сизди ошол үй бүлөсүн, өзгөчө келинчегиңизди аябай мындай сыйлаган инсан катары, үлгүлүү инсан катары билебиз. Анан ошол үй бүлөнүн, эки инсандын ошо үй бүлөсү бактылуу, ынтымактуу жашоо үчүн эмне маанилүү экен үй бүлөдө? Сиздин түшүнүгүңүздө? Жок, конечно, мындай болуп калды, эми келинчегиңерди баягы урматтап,
просто мен корком келинчегимен. Ачык айтайын деп атасыз. Ачык эле айтайын, корком. Жана эмне эле мындай эле. Эми токот эте турган баары эле тамаша. Эми келинчегим өзү менен билесиңер да, көп жаш күчү. Анан кийин мындай эркелеп, ушинтип эле башынан эркелеп жүрчү. Ушуга чейин эркелеп жүрөм. Негизи ачуу таттуу болот, урушпай койбойбуз. Эгерде аябай психовать этип мындай урушкусу келет, анда мен өзүм буусун чыгарып алсын дейм. Ала жылда урушуп эметет, мен болсо мынтип карап анан кийин нары карап биртке күлүп алам да анан кайра бери карап сеники туура деп коем. Демек, ошол жаш аралыктагы айырмачылыктагы өзүнүн таасирин тийгизет, жана аралык жашы сиз улураак болсоңуз, баары бир дагы мындай ызычуу, ушундай уруш түшүнбөсүздөр азыраак болот. Сиз аны кичинекей деп аяп коесуз, ал сизди улуу деп бир аз сайбылып турат. Жаштарга таасирин тийгизет. Анысы бар. Баягы илгери Онегин, Пушкин, илгерки замандарда да карап турсаң, китеп окусаң, эркекке 32-де тиги болсо биринчи балга келип, 18, 17, 16 жашка чейин ушундай ортосу көп жашта ошентип үйлөнүп чыккан. Азыр ошого баратат. Мына азыр боюнча шаардыктар или чет өлкөдө окуп, мындай жер көрүп келгендер баары эле шашпай эркектер где-то 30-тун тегерегинде үйлөнүп калышты. Сиз анан эмнелерден жашоодо илхом аласыз, рахат аласыз? Эмнелерден? Мен жакшы көрөм, элдин көңүлүн ачкан жакшы көрөм. Ошондон рахат алам. Бирөөнү күлгү салсам, бирөөнү настроениясын көтөрө алсам, ошо мен ойлойм, бул деле чоң жакшы нерсе. Эң чоң жакшылык да бул. Эмнеге баягы канчалык киши адам күлсө ошончолук көп жашайт дейт. Ошон үчүн менин аялым жашы деле жаш эмес болуп калды. Анан кийин күнүнө 5-6 жолу күлөт. Каткырып мына бир ат душы күлөт. Ошон үчүн жаш көрүнөт. Такыр картайбайт. Сиз өзүңүз да жаш көрүнөсүз го. Менде? Чачым тарып алганда жап-жаш болуп калам. Сүрөттү атайын барып алып, мындай өзүңдү иште деп иштей албайсың. Ал мындай туруп илхом келет. Илхом келгенде өзүң тим эле энсеп тарткың келет. Ошондо отуруп тартсаң, сүрөт жакшы болот. Өзүңдү өзүң мындай иштеш керек. Буну жумуш катары көрүп, жумуш катары баягы, ал бул күрөк менен иштегенде эмес да. Ошондо тартсаң, мындай өңү да окшобойт, сүрөттү бусуп аласың да. Анан ошон үчүн тийбейсиң. Илхомду күтүп отурасың. Илхом мага качан келет? Настроение жакшы болгондо, жакшы бир жаңылык укканда, же жөн эле интернет эмени көрүп атканда бир жакшы Кыргызстанда бир жакшы нерсе болуп атса, деп мындай кичине настроение көтөрүп, бирдеме болуп анан кийин барып иштегиң келет да. Жанталаш иштейсиң. Анан кантип бир 7-8 саат тынбай тартасың, кантип убакыт өтүп кеткенди билбей каласың. 7-8 саат деп айтып атпайсызбы? Негизи ушундай сүрөтчүлөр болот дейт го, бир сүрөттү жылдап тартканчы. Баштап коюп анан кайсы бир убактан кайра улантып, ушу көп жылдардан бою тартылган сүрөттөр. Ал сүрөттөр эме деп коет, композиционный сүрөттөр. Например, мындай да, Манас чоң атабызга арналган, Чыңгыз Айтматовго арналган, ар кандай выставкалар болот да. Анан ошого арнап изилдейсиң да. Ойлоносуң, изилдейсиң, анан кийин ошентип жүрүп композиция кыласың, эскиздерди жасайсың. Көп убакыт өтүп кетет. Анан баары бүткөндөн кийин анан отуруп алып илхом келгенде ошентип баарын Сиздин эң узак мөөнөттө тарткан сүрөтүңүз канча убакыт болгон? Эң көп тарткан? Эң узак мөөнөттө, убакытта. Мен бир композициям бар. Аны мен калп айтпасам 25 жылдан бери
эскиз кылып ойлоп келатам. Ойлоп келатасыз. Ойлоп келатам, эскиздерди кылам, тартып да көрдүм. Ошону тартам деп аябай эме кылып жүрөм. Кийин ачыкка чыкканда Айтасызбы? билесиңер ал эмне болгон сүрөт экенин. Аябай кызык бирок мага. Жана адамдарды бул жерден көп адамдарды көрөсүз да. Сүрөтчү катары эмнесине биринчи көңүл бурасыз? Көзүңүзгө дароо урунат. Менен баягы 40 жылдай портрет тартам адамдарды, анан ичине мындай адамдарды билип баштадым, көзүнөн карап. Канча миңдеген кишини тарттым. Ар бирөөнүн көз карашы башкача. Бири-бирине окшобойт, Мына мен силер менен сүйлөшүп атам, мен ушу канча бир 5 мүнөт сүйлөшүп атабызбы? Мен силердин мындай характер, ички дүйнөңдү уже билип койдум да. Элдин баары билсинби, айтып берейинби? Болгону болгондой. Даже кээ бирди коркуп кетем, көзүн карап, кишинин оюн да окуп коем. Так что абайлап ойлонгула, Сиз Турмушка тийдиңер беле? Анда айтпай эле коеюнчу. Ошону мен аны айтып салсам эч ким албай коет. Тамаша. Сиз ошентип ойлонгондо эле дароо жана кинодогу образдай болуп башкача болуп калат экенсиз. Күлгөндө такыр башка адам болуп калат экенсиз. Актер болуш деле оңой эмес. Кээ бирде ошо ролду ойноп атканда кадимкидей жиним келгенде давлением көтөрүлүп, тим эле кыжырым келип, жаман болуп кетем. Образга кирип кеткенде? Мен тем более терс кармандарды ойнойм да. Анан кийин ролго кирип алгандан кийин кайра чыгышты асап. Сөмкөдөн баратканда монт болуп чыгам. Ошо ойдон ошонун баары тараганча, ролдун образдан чыкканча дагы бир талай убакыт өтөт. Мен баягы 20 жаштагы чал кемпир деген кинодо ойногондо 75 жаштагы чалды ойнодум да. Аны образга кирип аягында аялым айтат, "Эй, тажат жүрдүң. Бүшүлдөбөчү" дейт. Чалдар ошо, мен кинодо баягы ролго анан деп ушинтип кийин ошентип сүйлөп калдым да, жашоодо да. Аялым байкап калыптыр. Аны образдан бир 2-3 ай чыга албай жүрдүм. Ошондой актерлор болот экен го, образдан чыга албай калган. Ушул жерде күн сайын көптөгөн кишилерди көрөсүз, Кандай бир жакшы, кызыктуу окуялар болду эле ошол жерде? Яктабы? Бир жолу бир семейный пара келди. Үй бүлөчү. Нарындан экен. Анан кийин күлкүлүү шарш тартып бер деди. Макул, биринчи аялын отургуздум, тарттым, аялы жашнакай, кирпиктери момдай, көздөрү бакырайган кыз экен, ошону тарттым. Анан кийин тартып бүттүм. Бүткөндөн кийин эми күйөөсү отур дедим. Күйөөсү отурду, мени карады, мен аны карап турдум. Экөөбүз 2-3 мүнөт бири-бирибизди карап отурдук. Анан кийин аялы тыбырчылап баштады, артымда отурганда карап. Анан кийин кайрылып аялына айттым. "Эй, күйөөңдү айтып койчу, көзүн ачсын" десем. Аялы каткырып, күлүп, жыгылып кала сактады. Скамейкадан күлүп кечке күлүп атат. Күйөөсү түшүнбөйт, "Ай, эмне күлүп атасың" дейт. Тиги айтайын дейт. Көзүн карап алып эле кайра күлөт. Ыйлаганча күлдү. Анан кийин карап көзүн айттым. Аялым ушундай истерикасы бар беле. Орусу десем. Жок ай, биринчи жолу көрүп атам мындай экенин. Бир жарым саат күлдү го. Анан кийин күйөөсү: "Байке, жана шыбырабадыңар, эмне деп айттыңар" дейт. Мен айттым, "Күйөөң айтып койчу көзүн ачсын" деп. Уктабай көзүн ачсын, мен тартам деп. Бир маалда күйөөсү кечке күлдү. Аял экөө кошуп алып дагы жарым саат күлүштү. Ыйлаганча. Анан кийин эстерине келип күлүп бүткөндөн кийин анан аял айтты: "Мунун көзү болгону ушул" дейт. Көзү бүтүктөр болот. Көрсөң мындай экен да көзү. Аны мен кайра айттым, кайра жакшы болду дедим. Көзүн силердин көзүңөрдү мына 10 мүнөт тарттым. Мунукун 2 сызык кылып коюп турбайм дедим. Ушундай окуя болгон. Туристтер көп келсе керек, бул жака? Негизи бизде архитектурага Самаркандтай бай эмеспиз да. Баягы Аскак Темир Самаркандты сонун кылып салып койбоду. Анан кийин туристтер келгенде
баягы переводчиктер бияка алып келишет. Бияка алып келип, уну көрсөтө турган бирдемебиз бар да. Эң кымбатка бааланган сүрөтүңүз канча сом болгон? Сыр болбосун. Меники $30. $30? 30 миң эмес, $30. $30. Жок, андан кымбат саткам, но ошол мага эң кымбат картина болчу да $30 кетип калган. Ал мындай кичинекей миниатюрный акварель болчу. Ушундай жактырчу, анан акча керек болуп сатып жиберип, ушака жери. Кайрандай тарта албайсызбы? Жок, биздики бир картинаны эки жолу оп-окшош кылып тарта албайсың. Андан кийин тартып көрдүм. Окшоштура алган жокмун. Анан ошондон кийин ушундай бир эметтим, сатпай эле койгондо болмок деп. Ал эми чындап финансовый кымбат бааланган сүрөтүңүзчү? Эң кымбат ба так азыр эстейм. $1700 саткам. $1700. Только бир жерде эмес, Германияда. Германияга барганда бир 4-5 картина алып алгам. Анан ошол жерден сатып жибердим да. Негизи бул жака кандай кишилер көбүрөөк келет? Сүрөттөрдү кимдер көбүрөөк алат? Бияка мындай кээ бирлер бар го, бай деле эмес, бирок мондай коос нерсени жакшы көрүшөт. Искусствону жакшы көрөт. Ошолор жакшы алат. Кээ бар мындай байлар келип, кайсы моган жолдорат. Көп деле маани бербей эле. Кымбат значит жакшы болду, алам. Ушундай да. Жана баалап алат дегендериңиз, алар сааттап карап, көрүп, суктанып, анан сатып кетиши керек, э? Алар бир эмес, 2-3 жолу келип, карап, эметип, анан кийин барып алат. Сом болуп келатат. Эми ушу сүрөттү аватарга коюп койсоңуз, Инстаграмга точно жакын арада турмушка чыгып кетесиңер. Жаман сулуу болду. Ошентип көрөйүн, э? Бул сүрөттү көргөндө канча жигит ашык болот. Анан кийин айтып жүрөсүң, Дамир Байкен тарт эле ошондон кийин сразу турмушка. Башкым ачылып кетти деп. Сразу турмушка чыгып кеттим да. Жо негизи мен бойдок кыздар тартканда жакын арада чыгып кетип атышат. Жо бул реклама эмес негизи. Анан эртең реклама экенде баары келип калышы мүмкүн да. Турмушка чыгат элем деп. Алдыда кандай пландарыңыз бар? Пландар? Пландар баягы пландарды айтып салсаң үнүң чыгарып болбой калат дейт. Мен аны көп деле ишене бербейм. Пландар баягы эле творческий өнүгүү. Биз художник, актерлор бизге ошо да. Бизде баягы элге кылган кызмат кылган киши деп коет, элдин эрке балдары деп коет. Ошо биз жаңы тасмаларды чыгарып, жаңы картиналарды тартып, выставкаларды кылып, элди кубантабыз, элдерге жаңы кинолорду чыгарып, ошентип. Негизи элечи бизде актерлор, театр актерлору негизи эле кино жаатындачы көрүнүшүнөн аябай бир башкача көрүнөт го, кийинүү стилинен тартыпчы. Анан байкап көрсөк, жашоодо карапайым кишилер көп, батирде турган кишилер көп, аябай карапайым жашагандар көп да. Аны болсо эл деген кинодо жандай сонун бир образдар жаратып койсо, жашоодо да ошондой экен деп ойлошот да. Бизден Кыргызстанда актердун ошо өзүнүн кинодон башка да кошумча сөз түрдө бир каражаттуу бизнеси болуш керек, э? Ушундайбы? Негизи бизде Кыргызстанда эмне жакпайт, мына жакында эле кыргыз фильминде актерлорго бир күндүк съемкага 2000 сом төлөчү. Съемка кээ 4 күн болот, кээ 5 күн болот, биринки 10 күн болот. 10 күн болгондо эле 2000ден ал акча эмес да.
чын эле актерлор аябай кыйналып жүрүшөт. Художниктер да кыйналып атышат. Искусствону жакшылап баягы үлгү карап берсе жакшы болот эле да. Сайыс убагында кандай эле художниктерге кисточка, краска, боек, бүт холстко чейин бекер берилчү государстводан. Ошон үчүн баягы адам искусство, соода, байлык эмени кубайт көбү. Анан аларга жаш баладай да аларга жардам бериш керек. Аларга баягы жардам берип, карап эме кылыш керек. Колдош керек, Меценаттар болуш керек. Бирок сиздердин могу кийиштер да аябай кымбат турат, сүрөтчүлөрдүн. Кандай? Кийиштер да кымбат турат дейм аябай. Негизи краска, кисточка баары эле эмеден чет өлкөдөн келет да. Кымбат. Сүрөттөрдү негизи бул жердегилер кантип баалашат? Бу жерде ар бир отсекте реализаторлор бар. Художниктер келип чыдап кетет. Бир художникти бир айлап өтпөйт. Кээ бирлер бар бу жерде 3-4 айлап сатпагандар бар. Кээ бирлердики батыраак өтүп турат. Ал баягы опытына, деңгээлине жараша да художник канчалык күчтүү художник болсо ошончолук батыраак өтөт. Андан бийигирээк художниктер мындай мастер болуп калгандар, алар уже бияка койбойт. Алар через мындай интернет аркылуу сатышат, выставкалардан сатышат, чет өлкөгө сатканга аракет кылышат. Художник айтат да, мага ушунчага муну сатасың деп. Алар ошого сатышат да. Анан кийин реализаторлор өзүнүн баягы 10%-ын алышат. Так, буюрса бүттү. Так. Колум коёбу, койбой эле коёбу? Коюп коюңуз да. Балким муж знаменит болуп кетсем, кийин миллионго сатып жүрөсүң. Аукционго коюп да. Так. Эстелик болуп калсын, сизден. Бүгүн 13-ü, 6-25. Бүттү. Бияка элге да көрсөтүп коелу, крупный план. Кандай дейсиңер? Окшоштубу? Даярсыңарбы? Көргөнгө. Мен атайын карап аткам сиздин тараптан. Анан урушуп чатак чыгары истерика кылмай жок, Тетинде кылсаган жоксузбу? Та-да-да-дан! Саны. Жактыбы? Ооба. Эми сулуу болсоңор, кандай тартпасаңыз сулуу чыгасыңар да. Санын, рахмат чоң. Чоң рахмат, сонун эстелик болду сизден. Келин сизге эркин микрофон берейин. Көрүүчүлөргө, элге кабыл тилектериңиз, сөздөрүңүз болсо. Жанагы эмелерди кантип баштады? Дорогие соотечественники. Эми урматтуу калай калкым, элим, мен аябай кубанычтамын. Кыргыз деген атым бар. Кылымды карткан кыргызбыз. Анын үстүндө ак сөөкпүз. Ошону унутпайлы. Өнүгөйлү, өсөйлү. Мен мындай ички дүйнөмдө аябай ишенем. Кыргызстан аябай өнүккөн, жер дүйнөгө билинген калк болобуз. Негизи биз убагында болгонбуз да ошондой. Убагында кыргыз тили Кытайда баягы международный тил болчу. Азыркы англисче, орусчадай. Өнүгөйлү чоң кыргыз каганын өстүрөйлү, ар бирөөбүз ошого салык кылышыбыз керек. Өркүндөйлү, өсөйлү, бар болгула, ар бирөөдө токчулук, бакабатчылык, молчулук болсун. Сизге рахмат, бар болуңуз, ден соолукта болуңуз. Биз сизди сонун образдарда кинолордон күтөбүз.
Рахмат. Сізге де игілік.